Adam ölgöndө ал азыр биз гусул кылабыз дагы, кепин дейбиз дагы, жаназасына даяр кылабыз, жаназаны окуйбуз, анан акырын көргө коебуз, үстүнө топурак салабыз, дуа Куран окуп коюп баса беребиз. Эреже ушундай. Так. Демек, адам өлгөндөн кийин ал адам кир болуп эсептелинет. Жуул элек да азырчы. Ошонун жанында отуруп Куран окуса болбойт. Так. Жанында отуруп деген сөзгө көңүл буруп коюлат. Башка комнатада отуруп Куран окуй берсе болот. Жерге бергенге чейин деле. Азыр кабар уктук, бир мекендешибиз дүйнөдөн өтүптүр деп. Ушул жерден эле Куран окуп дуа кыла беребиз. Боло берет. Шарият болбойт деген жери өлүк турат мына. Мен ушул жерде отуруп Куран окусам болбойт. Түшүндүрө алдыңбы? Ушул жерде. Ана жерде отуруп Куран окусам боло берет. Мына комнатага кирип Куран окусам боло берет. Кыргызстанда өлгөн экен, Москвада туруп Куран окусам боло берет. Түшүнүктүү болду да. Эми буну жуудук. Өлүктү жуудук. Жанында отуруп окусаңыз боло берет. Жууганга чейин, суу алганга чейин жанында отуруп Куран окусаңыз болбойт. Анан жуугандан кийин жанында отуруп да окусаңыз боло берет. Ал эми койгондон кийин гана Куран окутулат деген түшүнүк бул туура эмес. Түшүндүңүздөрбү?